Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге экран астында турган могу темиркөк дейбизби же карагер дейбизби же кара тай дейбизби, кыскасы кашкасы бар экен. Кулагы узун, белдүү тайды биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Ушул тай сатылат экен. Туугандар, бул Бишкек шаарына жакынкы Мыкан деген айылда турат. Өзүңүздөр так дарегинде экран астында номерлерге чалып сурайсыздар. Азыр экран астында бул жакта ээси турат. Азыр мен толук маалыматты сурап беремин. Бир карап алыңыздар. Assalamu alaikum таксыр. Кандай иштериңиз жакшыбы, тынчсызбы? Кармаңчы. Бул канча жаштык тай? Бул 9 ай. 9 айбы? 9 айлык. Тагыраак айт. 18-нде туулган. Августтун 18-нде. Мунун каны кандай? Бул ошол Европадан келген мунун энеси. Өзү бул жакта туулганбы? Өзү бул жакта туулган. Кулагы жаман атасы Перширон деп келген да бизге. Энеси Орловский, атасы Перширон деп келген. Августтун 18-нде туулган. Атасы Польша экен да? Атасы Польша. Энеси эмеген. Бирок бул баягы 1,5 жаштагы тайларда эле көрүнөт экен да, 9 айлык болгону менен. Бир элден өйдө чыгат, бели узун, буттары узун, кара туяк экен. Орлов дейт туганда. Кулагы өтө узун экен, Кулак. Анча-мынча аттын кулагы мындай боло бербейт. Мындай дагы бир аз жетелеп коюңузчу. Бийик жерге чыгып турсун. Машалла. Арыгыраак экен атай. Арыгыраак, жем жээлек бул. Чөп менен эле. Чөп менен эле. Азыр көккө жүрөт. Тугандар, мойну узун тай экен, Мойну узун, сандуу. Көкүрөктөрү да мощный тай экен. Мына бери карап жетелеңизчи. Алдынан басыгын көрөлү. Бул мингиби же миниби? Жок, жаштайм азыр. Анча-мынча мындай жаш бала минбейлеби деген да. Мындай. Кичине тиригирээк тай окшойт, Машалла. Кандай деп ойлойсуз? Бул канча чыгат бою чоң ат болсо? 1,70 туурабы? 70 сен өйдө кетип чыкса керек эми. Жок, болбоду дегенде 1,70 болот да булар. Бул мындай көрүнүшүнөн 1,5 жаштагы тайдай эле экен да. Ана мун кишини бир көрсөтөсүзбү? Ооба. Точно 9 ай, Ооба. 9 ай. Немеси деле бар. Энеси каякта мунун? Сокулукта энеси. Муну кичинекей мезгилде алганмын деди туугандар. Ооба. Кичинекей мезгилде видеолор да бар экен, өзүңүздө? Өзүмдө. Январдын декабрдын 7-синде келген мага. Мынау тиши тегистеле элек да муну. Так. Тиштери, мына чекеде кичине тиштери эми чыгып тур да. Болду, түшүнүктүү. Көкүрөктөрү да мощный экен. Бир аз эти бошураак экен, Эти арык тай. Муну арыктыгы мунулардан билинип турат. Ана мына жерлер өтө бош. Этсиз да, этсиз туугандар. Арыгыраак экен. Муну канча деп коесуз баасын? Баасы 230 миң. 230 миң сом. Кеми бар, сүйлөшөбүзбү? Бирок Жолполуна кое беребиз, сүйлөшөбүз дейт. Белдүү, курсактуу экен, билимсиз. Бул келечеги алды да бул тай. Машалла, көз тийбе. Бул кандай карагер болобу чоңойгондо, же темиркөкпү? Темиркөк болот, ошо апасы көк да. Атасычы? Билбейт экенмин кандай экенин. Энеси көккө ошо. Бул Россиядан качып келген да ошондо, Сөз жок туугандар. Өзүн көрдүңүздөр тайт. Бир жетелеп коюңуз, андан кийин видео жыйынтайбыз. Кошумча суроолор болсо экран астында номерлерге чаласыздар, байланышасыздар, ээси менен содалашасыздар. Көрдүңүздөрбү? Малгула турган, улакка мине турган тай экен. Ошо 9 айлык. 1,50дөн өтөт дедиңиз, бою? Кана байлаңызчы, турушуну көрүп коелу. Машалла, мына тайды карап коюңуздар. 230 миң сом кеми бар дейт. Дарегин дагы бир рет кайталаймын. Бул туугандар Бишкектеги объездной Алматинканын жанында Мыкан деген айыл бар. Дал ошол жерде турат. Келе бересиздер, көрө бересиздер.